Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Макаренкодо өтө сонун бир торговый центрдин биринчи этажында жайгашкан азыркы учурда мына женский магазин катары иштетилип аткан оборудованияларды сатка коюп атыптыр. Мындайча айтканда, азыр бул магазин место женский магазин катары иштетилип атат. Бул жерде ээси, хозяйыны бүт бардык товарларын алып кетет. Сиздер мына оборудованияларды сатып аласыздар. Түшүнүп атасыздар, оборудованиялар сатыкка чыгып аткан кезде примерочный, күзгү, стол, стул, полка, шкаф, вешалка деген ушундай бир оборудованияларды сатат экен. Айтайын дегеним, хозяйыны товарларын алып кетет. Сиздер кийин кааласаңыздар женский магазин, кааласаңыздар мужской магазин, кааласаңыздар детский магазин ачып иштете бересиздер. Товарларын алып кетет, оборудованиялар калат. Место арендада 42 квадрат метр, айына аренда баасы 29.400 сом болуп калат. Түшүнүп атасыздар, бул жерде оборудование сатыкка чыгып атат. Товарларды ээси алып кетет. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Мен турган жер, туугандар, Макаренкодогу торговый центр брендтин алдында турам. Ушул торговый центрдин нолевой рядында сатылуучу жанагы оборудованияларыбыз жайгашкан. Баасы 200.000 сом, кеми бар. Бул жер ошо өзгөнгө курчакпай кеткен таксилердин местасы. Нар жак Масалиев кен көчө и мектеп дагы көрүнүп турат экен, Алишер Навай деген мектепче. Ошол жактан да торговый центрге кире турган вход бар, чоң жолдон дейт ээси. И мына жак снос болуп аткан Келечек базарынын местасы. Ошол нолевой рядка түшүңүздөр. Нолевой этажга оборудованияларды көргөзүп берейин. Так, достор, мына лестницадан түшүп солго бурулат экенсиздер. Бул ошондо нолевой этаж болуп калат. Бул жакта болсо магазиндин көчө тараптан көрүнүшү. Өтүп кеткиле. Бул жакта негизги эшик кирүүчү. Так, азыр бул жер женский магазин катары иштетилинет, туугандар. Бул жерде азыр магазин сатылбайт. Мындайча айтканда, мына магазиндеги оборудованиялар сатылат, достор. Женский магазин мына бүт бардык товарлар кетет. Сатыла турган нерсе бул оборудование. Мисалы, бул калат, күзгү калат, стол, стулдар калат, нол жактагы кийим илген шкаф, вешалка, мындай полкалар калат. Ушу оборудованиялар сатылат да, мындай айткандачы. Сиздер бул жакта ээси мына кийим товарлардын бүт бардыгын алып кетет. Оборудованиялар калат да. И сиздер келип туруп, кааласаңыздар женский, кааласаңыздар мужской, кааласаңыздар детский магазин ачып иштете бересиздер. Түшүндүрө алдым окшойт. Бул биринчи примерочный, экинчи примерочный, күзгүсү, стол, стул. Бул жерде эми касса деп койсок болот. Артында товарлар бар. Ошол. Жалпысынан магазин 42 квадрат метр. Камералары бар, Wi-Fi'лар орнотулган. Ошол. Менимче түшүндүрө алдым окшойт. Товарлардын бардыгы кетет. Эми бул жердеги оборудованиялар сатыкка чыгып аткан кези. Жакшы. Сиздерге деле жакшы да келип эле. Кааласаңыздар мужской магазин, кааласаңыздар детский, кааласаңыздар женский магазин ачып иштете бересиздер. Шкаф, мындай вешалка, бүт бардыгы даяр уже. Кийимдерди илип эле, кассаларды коюп эле сразу иштей кое бересиздер. Ээсинин номери жазылган, 42 квадрат метр. Место болсо арендада. Аренданы мына Базаркомго төлөп, албетте эле иштете бересиздер. Ал жагын айтпасам деле билесиздер. Ээсинин номери экранда жазылуу. Бул сатыла турган оборудованиялардын баасы экранда дагы жазылып турат. Аренда канча дей турган болсоңуздар, 29.400 экен айыначы. Аренданы албетте эле мына Базаркомго бересиздер. Негизи